Кореяда дүкөн иштеткен кандай деп ойлосоңор, келгиле мен менен бир күндүк ишимди көрүңүздөр. Эртең менен жумушка келемин, эшикти ачып, андан кийин светти күйгүзөмүн, дүкөн жандансın деп музыканы иштетемин. Андан кийин тазалык иши башталат. Бул жерден өзүмдү кыргыз келинин элестетип кетем, анткени Кыргызстандагы шыпыргы колуман азыр деле түшө элек деп айтсам болот. Шыпыргын алып, баягы дүкөндүн алдындагы короону шыпырып чыгамын. Андан кийин бул жака тышка арзандатылып сатылуучу кийимдер бар атайын. Ошол кийимдерди чыгарып коюп коемун. Бул кийим болсо тышта өтүп бараткан кардарлардын көңүлүн буруп, дүкөнгө алып кирген фишка. Тышкы кызмат бүткөндөн кийин дүкөндүн ичине кирип, ички визуалдуу кооздуктарды жаралтып баштаймын. Аба ырайына жараша манекендерди кийинтип, терезени кооздоймун. Бул жөн эле иш эмес, анткени терезедеги кооздукка жараша бүгүнкү соодага таасир этиши мүмкүн. Кээ бир учурларда жакпай калган учурларда же баягы кардарлар көп кирбей аткан учурда терезени 1-2 жолу алмаштырышы мүмкүн. Андан кийин визуалдык иштерди бүтүрүп алып, дүкөндүн ичиндеги тазалыкты тазалап баштаймын. Чаңдардын баарын сурдуруп аламын. Дүкөн ичинде кийим саткан жерде чаң ушунча көп болорун билбептирмин. Өзүм ушу кийимди кармап, кийим менен иштегенде билдим, кийимде чаң аябай көп болот экен. Чаңды сордуруп алгандан кийин эле полду тазалап, полду жууп баштаймын. Пол бүтөрү менен баягы полкадагы кийимге жабышкан чаңдарды, бут кийимге жабышкан чаңдардын баарын сүрүп тазалап чыгамын. Аңгыча жаңы товар дагы келип калат. Келген товарларды чыгарып, үтүктөп, коюп, анын ортосунда кардарлар да кирип турат. Кардарларга кызматымды жылмайып тосуп алып кыламын. Кээ бир учурларда Инстаграмга мындай да суроо келет: "Сиз дүкөнүңүздө кайсы тилде кызмат кыласыз?" деп. Кореяда кайсы тилде кызмат кылмак элем деген да суроо жаралат. Кореяда корей тилинде кызмат кылып, корей элдерине кызматымды көргөзөмүн. Ошентип аркы-эрке кылганча эле түшкү тамактын убагы да келип калат. Эми мындай ой кетип болуш керек: бул кыз тамак жейби деп. Кээде жейм, кээде жебей калам, анткени кардарлар көп учурларда тамак жегенге деле убакыт болбой калат. Бирок жумуштан мен эрте кетемин, түшкү 2-лерде же 3-төрдө, кечиксем 3-тө кетемин, эрте болуп калса 2-лерде кетемин. Кээде өзүмө суроо жаралат: бул Корея ушунчалык мени тынбай иштетеби же мен өзүм эле ушундай эмгекчилменби деген да ой келет. Мурда Кыргызстандагы дүкөнчүлөрдү элестетсем, үстөлдө эле отурган сыяктуу элес калып калыптыр. Азыр деле ошондойбу же өзгөрдүңөрбү же дагы эле стол режиминдесиңерби? Ал эми Кореяны айта кетсем, Кореядагы кардарлар алдын тосуп алып, жылмайып тосуп албасаң, таарынып эч нерсе албай чыгып кетиши мүмкүн. Кореяда кардарлар ушунчалык бийик деңгээлде баягы кызматын көргөзгөнгө көнүшкөн. Ошондуктан мен дагы Кореянын дүкөнүндө ар дайым баягы жылмаюу маскасын кийип жүрөм. Бул видеону аягына чейин көргөндөр, силер дагы комментарийге жаза кеткилерчи. Кыргызстандагы дүкөнчүлөр дагы эле отурушабы же болбосо баягы кызматын жакшы бийик деңгээлде кылып калыштыбы, же дүкөнүңөр болсо силер кандай күнүңөрдү өткөрөсүңөр? Сөзсүз комментарий жаза кеткилечи, мага чын эле кызык.